Саламатсыздарбы, күндүн маанилүү жаңылыктары 11 каналында. Жергиликтүү кеңешке шайлоонун алдын ала жыйынтыгы чыгарылды. Ал арада Боршайкомдун мыйзам бузуулар болгон эмес деген билдирүүлөрүн байкоочулар четке кагышууда. Ошондой эле биринчи жолу биометрикалык маалыматты колдонуу менен өткөн шайлоо аты жөнүнөн таппай добуш бере албай калгандар да болбой койгон жок. Өзбек-кыргыз чек арасында абал туруктуу болгону менен күчөтүлгөн режимде кайтарылууда. Кыргыз тарап аскерлерин алып чыгып кеткен Өзбекстанга эч кандай шарт коюлбаганын билдирет. Кесиптештерим жана мен Найза Катамбекова ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бизден алыстабаңыздар. Адегенде эле 27 мартта өткөн жергиликтүү кеңештерди шайлоодон баштайбыз. Бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстандагы 6 шаарда жана 22 айыл аймакта жергиликтүү кеңешке өткөн шайлоонун алдын ала жыйынтыгын айтып берди. 7% чекти багындыра алган партиялардын баш сабында социал-демократтар турушса, кийинки тизмеде Кыргызстан, Республика Ата журт, Бир бол, Өнүгүү, Прогресс, өңдүү партиялар аталууда. Жалпысынан Боршайком шайлоодо олуттуу мыйзам бузуулар катталбаганын белгилейт. Анткени менен байкоочулар шайлоодо калыстыктарга орун берилди дешүүдө. Кененирээк кийинки сюжетте. Таза шайлоо ассоциациясы өз сайтында жергиликтүү шайлоодо одоно мыйзам бузуулар болгондугу тууралуу видео кайрылуу жарыялады. Кайрылууда Ош жана Токмок шаарларында партиялар тарабынан добуштарды сатып алуулар болгондугу айтылат. Бул себептүү ассоциация шайлоо тууралуу мыйзамдарга өзгөрүүлөрдү киргизүү зарылдыгы тууралуу да белгилей өткөн. Жекшемби күнү өткөн жергиликтүү кеңешке шайлоолордо добуш берүү учурунда биометрикалык аппараттар иштебей калып, шайлоо участкасы кечигип ачылып, милиция шайлоонун өтүшүнө чабал байкоо салганын Таза шайлоо ассоциациясынын өкүлдөрү байкаган. Ошентсе да Жарандык коом жана демократия үчүн коалициясы шайлоодо олуттуу мыйзам бузуулар катталбаганын белгилейт. Айтымдарында айрым шайлоочулардын жана кээ бир шайлоо участкаларынын кызматкерлеринин шайлоону уюштуруу жол-жоболорун анча жакшы түшүнө бербестигинен мыйзам бузууларга орун берилген. Жарандык коом жана демократия үчүн коалициянын директору Азамат Адилов маалымат жыйынында журналисттерге шайлоолор кадыресе толук кандуу экинчи айлампаны талап кылбай тургандай деңгээлде өткөндүгүн белгиледи. Бирок ошол эле учурда шайлоону өткөрүү боюнча долбоордун координатору Айгүл Жолдошова шайлоо жүрүшүндө айрым кемчиликтер болгонун айтып кетти. Голосование за другого человека на таких участках, как в городе Ош. Мыйзам бузуулар Ош шаарынын 12 участкасында, Балыкчы шаарынын 2 участкасында, Токмок жана Каракол боюнча бирден участка ачыкка чыгарылды. Кемин шаарында гана эч кандай окуялар болгон эмес. Белгилей кетчү нерсе айыл кыштактарда башка адам үчүн добуш берген учурлар да болгон. Ошондой эле жөнөкөй добуш берүүчүлөр бул иш-чара боюнча болгон ар кандай учурларды айтып кетти. Алсак, Ош шаарынын тургуну Тынара Усманованын айтымында, анын көз астында бир кызы добуш берүүчү жайдан чыгарып жиберишип, ал добуш бере албай кайра кетип калган. Келип биометриканы басса, эки адамдын бияктан чыгып атпайбы? Чыккандан кийин ал болсо коркуп, урушуп чыгарып чыгып алып, неге мен паспортум эч кимге берген эмесмин, неге мындай болот деп атпайбы? Чыгып ал азыр коркуп, ар кимиси бир нонту уруша бергенден коркуп үйүнө барып отурат. Баласын эмизин таштап коюп келген да. Бирок бардык сын пикирлерге карабастан Жарандык жана Борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү шайлоо канааттандыралык өткөндүгү айтылат. Гүлүм Эркинбек кызы, 11 каналы. Жекшемби күнү өткөн шайлоо жараянына айрыкча Ош шаарынын тургундары активдүү катышканы айтылууда. Өзүңүздөр көрүп жаткандай добуш берүүгө келгендер таң эрте сүрмө топ болушуп, эшикти акмалап да калышкан. Дал ушул Кыргызстандын түштүгүндө добуш берүүчүлөрдүн 62% катышканын Борбордук шайлоо комиссиясы кабарлады. Эми элдердин активдиги бүгүн абдан күчтүү. Эртең менен да көп эл келип күтүп калып атат. Но залдын ичинде мыйзам бузуулар болгон жок. Кече өткөн жергиликтүү кеңештерди шайлоонун тегерегинде Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Нурмамат Ашимов менен маекти сунуштайбыз. Саламатсызбы, Нурмамат мырза? Биринчи эле суроо, жекшембиде өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоонун таза өтүшүн ким камсыздап, жанага кимдер көзөмөл салышты? Негизинен 27 мартта өткөн шайлоо бул Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан барлыгы уюштурулат. Бул биздин президенттин указында да бизге берилген тапшырма катары эсептейбиз. Андан башка шайлоочулардын тизмесин тактоо жана аларды жеткирүү, аларды идентификация боюнча мамлекеттик каттоо кызматы бизге жардам берет. Мына кечеги шайлоодо ушу эки мамлекеттик мекеме ишканда тыгыз чогуу иштеп,
негизинен 27 марттагы шайлоону өзүнүн деңгээлинде өткөрдүк деп ойлойбуз. Ар бир жергиликтүү шайлоодо оштогу шайлоочулар эң активдүү болуп чыгышат. Бул жолу да ошондой эле болду. Шайлоочулардын дээрлик 63% добуш берүүгө катышты. Бул көрүнүштү эмне менен түшүндүрсө болот? Биздин республика боюнча орто эсеп менен 62% шайлоочуларыбыз келип катышты. Биздин тизмеге 270 миңге жакын шайлоочу тизмеге кирген болчу. Ал эми активдүүлүктү мен ойлойм Ош шаары бул биздин мамлекеттин экинчи борбор катары эсептелет. Ал жердеги саясатка кызыккан бул не только экономикалык борбор эмес, саясий борбор да катары эсептелет. Ошондуктан шайлоого кызыгуу, партия тараптарынан дагы шайлоочулар тараптарынан дагы кызыгуу жогору болгондугуна байланыштуу элдин активдүүлүгү жакшы. Ал эми бизде ушу низкий 44% шайлоочулар келген, ушу Жети Өгүз районунда бир ай өкмөттө болду. Негизинен шайлоо болду деп эсептейбиз. Биздин мыйзамыбызда ылдыйык жанагыдай порог жок. Канча адам келсе дагы шайлоо болду деп эсептелет. Бул жолу жергиликтүү шайлоонун өзгөчөлүгү ал биометриялык маалыматтарды колдонуу менен өттү. Жерлерде бул ыкманы колдонууда жетишпестиктер болгону айтылды. БШК бул туурасында кандай комментарий бере алат? Туура айтасыз. Ошол 27 мартта эртең менен баштап бизге телефон аркылуу, башка массалык маалымат каражат аркылуу, өзүбүздүн комиссиялар аркылуу ошол жерде мүчүлүктөр жөнүндө маалыматтар келип атты. Негизинен бул маалымат ошол мурда шайлоолордо өткөн парламенттик шайлоодогу кеткен мүчүлүктөр кайталангандай болуп атат. Негизинен бул жерде эки нерсени айтып кетким келет. Ошол техникалык каражаттын ишенимдүү иштебегендигине байланыштуу жана ошолорду иштете турган техникалык биздин персоналдардын жаңы техникага болгон мамилесинин негизинен ошондой сбойлор болду. Бирок негизинен ошолордун баардыгын биз убагында оңдоп түзөгөнгө аракет жасап, негизинен шайлоону өткөргөнгө жакшы жоболго түзүлдү деп айтам. Азыркы өткөн жергиликтүү шайлоого буга чейинкилерден саясий жактан эмнеси менен айырмаланат? Кандайдыр бир өзгөчө саясий маанилүүлүгү барбы? Бул шайлоодо өзгөчөлүк бар. Биринчиден жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоо биометрикалык маалыматтарды камсыздоо менен өтүп атат. Бул биринчи. Экинчи, добуштарды эсептөө автоматташтырылган эсептөө урналар аркылуу эсептелип атат. Бул экинчи чоң жаңылык. Ал эми үчүнчү, мынабы пропорционалдык система менен өтүп аткан шаарларда жыйынтык 7% барьерди өткөн саясий партиялар мандат бөлүштүргөнгө катышат. 7% албаган саясий партиялар мандат бөлүштүргөнгө катыша албайт. Мына ушул өзгөчөлүктөр менен шайлоо болуп өттү. Биз ойлойбуз мунун жыйынтыгы менен күздөгү боло турган шайлоолордо дагы ушунун жыйынтыгы менен жогорку кеңештин депутаттары менен сүйлөшүп, дагы өркүндөдө турган, жакшы колдоно турган мыйзамдарды кабыл алганга биз ойлоп атабыз. Рахмат сизге. Бош райкомдун мүчөсү Нурмамат Ашимов менен жергиликтүү кеңешке өткөн шайлоо туурасында баарлаштык. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Эми мен теманы чек арага бурам. Чек ара кызматынын маалыматында бүгүнкү күндө аймакта абал туруктуу. Чек ара бекеттерин кайтаруу күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлүп, кызматкерлер штаттык режимде иш алып барууда. Баарыбызга маалым, 2 күн мурун сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгынан соң Чаласарт тилкесинен өзбек тарап техникалары менен кошо аскерлерин чыгарып кеткен. Эки тараптуу сүйлөшүүдө өзбек тарап эч кандай талап койбогонун, Кыргызстан да аларга эч кандай убада бербегенин айтылат. Эске сала кетейин, өткөн жумада Тактал Элек аймакка өзбек чек арачылары аскер техникалары менен кирип келиши Кыргыз тараптын наразылыгын жаратып, чек арадагы абал курчуган. Кыргыз тарап аталган тилке талаштуу десе, жергиликтүү эл Кыргызстандыкы болгонун, үлүш жерлери да бар экенин белгилейт. Ушул сыяктуу чек арадагы түшүнбөстүк Кыргыз-Тажик чек арасында болуп кетти. Буга чейин 27 март күнү Каравшин дарыясынын шагыл алууга барган кыргыздарды тажиктер жолотпой коюп, эки тараптан эл чогулган. Бүгүн шагыл алуу маселеси боюнча өкмөт башчыларынын жолугушуусунда талкууга алынып, Кыргыз-Тажик тургундардын маселесине чек коюлду. Белгилүү болгондой, сүйлөшүүлөрдүн негизинде эми Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Чорку айылдарынын тургундары Каравшин дарыясынан шагыл алууга бирдей укуктуу болуп калды. Эми берүүбүздүн кийинки бөлүгүндө бул кабарлар менен тааныштырабыз. Пакистандагы жангештинин колунан 70ге чукул адам мерт кетти. Алардын көбүнүн балдар, аялдар түзөт.
Аскер соты апрель окуясы боюнча соттук териштирүүнү улантууда. Айыптоочу Суталинов менен Маливанаяны 10-20 жылга кесүү сунуштады. Ошондой эле кикбоксинг жаатындагы мыкты спортчулар аныкталды. Финалдык беттешүүгө чыккандар дүйнөлүк кубокту багындыруу аракетинде. Кезектеги жардыруунун айынан массалык кан төгүү Пакистандын Лахор шаарында катталды. Жекшемби күнү шаардагы балдардын эс алуу жайынын жанында өзүн жардырган жангечти 70 адамдын өмүрүн алып кетти. Маалыматтарга караганда каза болгондун 23-ün балдар түстө, дагы жүздөгөн бөбөк Лахордун ооруканасына жеткирилди. Ал эми теракттардын жоопкерчилигин Талибан кыймылы да жакын уюм өз мойнуна алды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги аталган Пакистандагы болгон жарылуудан кыргызстандык жарандардын жабыр тартпаганын билдирет. Ошол эле маалда Америка жана Сауд Арабия Йемендеги Аль-Каида уюмуна карата соккуларын улантып жатканы айтылууда. Маалыматтарга караганда акыркы жолу Абьян провинциясында жүргүзүлгөн авиа соккулардын айынан 6 согушкер өлтүрүлгөн. Белгилей кетсек, соңку учурда Йемендеги куралдуу конфликттен пайдаланып, Аль-Каида үстөмдүгүн көрсөтүүгө аракет кылып келет. Эске салсак, хуситтердин бийликти басып алган соң Сауд Арабия баш болгон араб өлкөлөрү учурунда Йемендин бийлигин хуситтерден кайра алып берүүгө согуш баштаган. Кайрадан Кыргызстандагы жаңылыктарга кайрылам. Кыргызстандын аскердик соту 2010-жылдагы апрель окуясы боюнча соттук териштирүүнү улантууда. Өткөн соттук процессте мамлекеттик айыптоочу коопсуздук кызматынын мурдагы жетекчиси Мурат Суталиновдун күнөөсү толугу менен далилденгенин белгиленип, 20 жыл эркинен ажыратууну сурады. Ошондой эле издөөдө жүргөн Курманбек Бакиевдин катчысы Оксана Маливанянын сыртынан 10 жылга кесүүнү сунуштады. Азыркы тарапта камакта Курманбек Бакиевдин коопсуздук боюнча кеңешчиси Элмирза Сатыбалдиев, мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы орун басары Нурлан Темирбаев, Альфа Атайын тобунун жетекчиси Алмаз Жолдошалиев, президенттик администрациясынын мурдагы башчысы Каныбек Жороев УКМКнын тергөө абагында отурушат. Эми спорт жаңылыктарынан Бишкекте эң күчтүү кикбоксерлор аныкталды. Кожомкул атындагы спорт сарайынан өткөн мелдеште 51-91 кг салмактагы спортчулардын арасынан мыктылардын катарын Авазбек Аманбеков, Урмарт Сартбаев, Бекжан уулу Адилет, Азиз Мумузиев ээлешти. Жеңиш үчүн күрөш эркектер арасында 12 салмак категориясында, кыз келиндер арасында 6 салмак категориясында өттү. Финалдык беттешүүлөр чемпионатта жеңишке жетишкендер Азия биринчилигине жана дүйнө кубогуна катышуу үчүн өлкө курамасына кошулат. Ушуну менен 11 каналында жаңылыктарды жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Жакшы калыңыздар.